Разаков шаарына караштуу 1-гимназия жатак интернатында мугалимдердин жана окуучулардын демилгеси менен ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын зордук зомбулукка кабылуусунун алдын алуу максатында окутуу семинары болуп өттү. Ага райондук билим берүү бөлүмүнүн адистери, күч түзүмүнүн кызматкерлери жана мугалимдер, ата-энелер, окуучулар, ошондой эле Тынчтык демилгелер коомдук фондунун өкүлдөрү катышты. Ата-энеси миграцияда жүргөн окуучуларыбызды кантип колдошубуз, кантип ар кандай жаман окуялардан сакташыбыз керек. Мына ушул суроолорго жооп берүү иретинде ушул суроолорго ушул ата-энелер өзүңүздөр ушул жерде отуруп жооп бересиздер жана биздин окуучуларыбызга ар тараптуу колдоо көрсөтөсүздөр деген ишеничтебиз. Эки окуучу менен чогуу долбоор жазып, бүгүнкү күндө проект урутуп алдык. Бул долбоорду жазуунун максаты миграцияда жүргөн ата-энелер менен балдардын ортосундагы мамиле, зордук зомбулуктун алдын алуу. Биз долбоор жазганда биздин гимназия мектебинин ата-энелери ар дайым колдоп кубаттап турушат. Чогуу келип катышып, тренингтерди чогуу биргеликте өткөзүшөт. Кыргызстандагы эң көйгөйлүү семинардын жүрүшүндө катышуучулар миграциянын оң жана терс жактарын, баланын тарбиясына, билимине, келечегине тийгизген таасирлери тууралуу маалымат алып, бул көйгөйдү чечүү жолдорун талкуулашты. Ошондой эле балдарга мамиле кылуу, аларга материалдык эле эмес моралдык жактан колдоо көрсөтүү керектиги боюнча да сөз болду. 26 ата-энени чакырып, ошолор менен бирге соцпедагогдор жана психологдор менен бирге алар миграциянын оң жана терс жактары тууралуу маалымат алып, өздөрүнө алып кетишти. Биздин ата-энелер жөн гана ал жакта катышып кетпей, өздөрүнүн активный жактарын көрсөтүп, ар дайым бизге көмөктөшүүгө даяр. Жандагы бул проект долбоор башка долбоордон көптөгөн айырмачылыктары болду. Анда ата-энелер жөн гана катышып кетишпей, алар өздөрүнүн көмөктөшүн, жардамын көрсөттү бизге. Иш-чара Тынчтык демилгелери коомдук фондунун колдоосу менен өткөрүлдү. Семинарга келген ата-энелер балдарынын келечеги жана тарбиясы үчүн пайдалуу кеңештерди алууга мүмкүнчүлүк жаралгандыгын белгилеп өтүштү. Мен өзүмдүн жолдошумдагы миграцияда жүргөнүнө байланыштуу бүгүнкү иш-чарага берилүү менен көңүл буруп катышып жатамын. Миграциянын бул оң жана терс жактары бар. Мен билгенден да билбегеним көп экенин түшүндүм. Миграция негизинен терс жактары көбүрөөк басым жасайт экен. Ушундай иш-чаралар көбүрөөк болуп турса деп ойлойм. Анткени пайдалуу жактары өтө көп экен. Белгилей кетсек, Кыргызстан Борбордук Азиядагы эмгек мигранттарын жөнөтүүчү негизги өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын 750 миңден ашуун жараны чет жактарга жумуш издеп чыгып кетишкен. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, 2016-жылы жок дегенде ата-энесинин бирөө эмгек миграциясына кеткен 61 миң бала саналган. Массалык маалымат каражаттардын маалыматына караганда, 2019-жылга карата ата-энеси иштеп кеткен балдардын саны 277 миңден ашык болгон. Шарлот Эшматова, Мингүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.